Үлгүлүү үй бүлө долбоорунун жарым финалына жетип отурабыз. Жарым финалга жылдыздардын арасынан 4-түгөй жана ошондой эле эл ичинен тандалган үй бүлөлөрдүн арасынан 4-түгөй жетти. Эми ошол бул төртөөнү бири-бири менен аралаштырабыз, адилеттүүлүк болуш үчүн. Азыр чучугулак тартабыз. Чучугулактын ичинде сол тарапта мына эл ичинен тандалган 4 үй бүлөнүн аттары жазылып турат. Бул жакта жылдыздардын 4 үй бүлөсүнүн аттары жазылып турат. Азыр эки жакка бөлөлү. Бисмилла деп туруп, элден баштайлы. Мынакей, Нурдиндин үй бүлөсү сол жактагы сары стаканга түшүп кетти. Оң жактан жылдыздардын арасынан Азимхандын үй бүлөсү ошол эле Нурдиндин үй бүлөсүнүн жанына барып отурду. Жактан болсо Тариелдин үй бүлөсү оң тарапка бөлүнүп кетти. Жылдыздардын арасынан болсо Тариелдин жанына Бактыбектин үй бүлөсү барып кошулуп калды. Кайра бул жактан Нурисламдын үй бүлөсү сол тарапка бөлүндү. Жанына болсо Саматтын үй бүлөсү барып кошулуп калды. Анан бул жака кайрадан оң тарапка Азимдин үй бүлөсү барып кошулду. Жанына жылдыздардын арасынан Айымжонинин үй бүлөсү барып кошулду. Ошо менен чучугулак бүттү. Ошентип сол тарапта эки үй бүлө жылдыздар, эки үй бүлө эл ичинен, эки үй бүлө жылдыздар, эки үй бүлө эл ичинен ошентип экиге бөлүндү. Азыр дал ушул эки үй бүлө, эки команда жарым финалда ат салышат. Бекем үй бүлө, албетте бекем мамлекет. Андыктан биздин үлгүлүү үй бүлө долбооруна кош келипсиздер. Кол чабуулар. Үлгүлүү үй бүлө долбоорунун жарым финалында сиздер менен көрүшүп турабыз. Жарым финалга жылдыздар арасынан 4 үй бүлө, ал эми эл ичинен тандалган үй бүлөлөрдүн арасынан 4-түгөй жарым финалга чыккан. Жарым финалда мынакей сол колунда автоунан ачкычы, ал эми оң колунда үйдүн ачкычы турат. Кайсыл үй бүлөлөр утат? Биз менен бирге көрүңүздөр. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздерге ушул жарым финалдык оюнду жакшылап түшүндүрүп кетели. Чучугулак тартылды. Чучугулактан өзүңүздөр көргөндөй эле бир группада 2 жылдыз жана 2 эл ичинен тандалган үй бүлөлөр, тиги группада дагы ошондой. Бул группадан уткан биринчи орун алган үй бүлө финалдык беттешке, тигил группадан биринчи орун алган үй бүлө финалдык беттешке үй үчүн жарышат. Ал эми бул группадан экинчи орун алган үй бүлө менен тиги группадан экинчи орун алган үй бүлө финалдык беттеште автоунаа үчүн жарышат. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү оюн, жарым финалдык оюн кызыктуу болот. Биз менен бирге болуңуздар. Ал эми урушта туруш жок демекчи, дароо эле биринчи оюнду биринчи сыноолор менен баштамакчыбыз. Кол чабуулар. Биринчи оюндун шарты менен дароо эле тааныштырып өтөлү. Шарт боюнча аял менен күйөөсү биргелик жашоо башталгандан кийин, экөө биргелешип өмүрлүк жолдош болгондон кийин жашоодогу баардык кыйынчылыкты, оорчулукту, түйчүлүктү бирге тартыш керек, бирге көтөрүш керек. Дал ошол сыңары алдыңыздарда турган ошол куруучу материал трубаны аял менен күйөөсү эки четине туруп чогуу көтөрөт. Анан кайсыл үй бүлөнүн колунан эң акыркы болуп труба түшө турган болсо, ошол үй бүлө утат. Бирок дагы бир эрежеси бар. Эгерде келинчектердин колу талып кете турган болсо, бир нече убакыттан чыдабай кетип, аялдар колун алып койсо, күйөөлөр жалгыз көтөрүп турса дагы болот. Кыскасы түшүндүңүздөр, Кимдин колунан, кайсыл үй бүлөнүн колунан эң акыркы болуп ушул труба жерге түшсө, ошол үй бүлө утат. Түйшүктү бирге тартыңыздар, түйшүктү бирге көтөрүңүздөр. Үлгүлүү үй бүлө, келиңиздер, ортого отуруңуздар. Башталды. Башталды. Жашоодогу оорчулуктарды, жашоодогу кыйынчылыктарды албетте аял менен күйөөсү бирге көтөрүш керек. Көтөрүмдүү болуш керек, чыдамкай болуш керек. Дал ошол сыңары биздин түгөйлөр азыр курулуш материалдан турган трубаларды өйдө көтөрүп турушат. Кайсыл үй бүлө аягына чейин экөө биргелешип чыдайт болду экен. Кайсыл үй бүлө бул жарым финалда бир упайды, бисмилла дегенде бир упайды илет болду экен, көрөбүз, Ал эми биз азыр алдыңыздарда дагы бир жолу үй бүлөлөргө көргөзүп коелу. Сол жакта автоунаанын ачкычы, оң жакта болсо квартиранын ачкычы.
Андыктан могу 2 ачкычты жашылап карап туруңуздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз айтканбыз, Кут курулуш компаниясы квартира берет, автоунаа берет, андан тышкары чет өлкөгө саякат берет. Андыктан ушул бүгүн жарым финал, бүгүнкү жарым финалдан өткөндөр финалга чыгат, финалдык таймашта жеңип утса үйгө, автоунаага ээ болот дейт. Азыр Саматтардан сурайлы. Самат жакшы болду? Жеңил эле? Жакшы, ооба, жеңил эле. Жана бирдекени айтып аттык эле. Үйдө. Мен үйдө ушу стол көтөрүп тургузуп коет да, постоянно көнүп калгам да. Көнүп калгансыз. Жакшы эле? Ооба. Азыр сезген деле жоксуз. Жок. Азизмандар. Бизге деле жеңил эле анткени мен өмүр бою маршруткада монтип кармап бир көнүп калгам да. Еще люк ачып жаап, жана чоң апалар люкту ачып койчу дегенде. Эми көрөт Кудай буйрса. Турба мойнуңардан ылдый түшпөш керек, айтып. Кимдин мойнунан ылдый түшсө эле, турба мойнунан ылдый түшүп кетсе эле утулат да. Мойнунан өйдө көтөрүңүздөр. Силер кандай болот? Силер жеңил элеби? Бизге 4 баланы көтөрүп көнүп калганбыз. Көнүп калганбыз? Эмне көнүп калгансыздар? Балдар шикей да, кол көтөрөбүз да. Балдар көтөрүп жүрөсүңөр колго, э? Конечно. Канча балаңыздар бар эле? 4. Төртөөнөн көтөрүп жүрөсүздөр, э? Сиз көбүрөөк көтөрүпсүзбү, жылдошуңузбу? Ана сизге жеңил экен, жолдошуңуз кыйын болот экен да. Силер кандайсыздар? Жакшы буйрса. Силерге жеңил болот керек. Кой картошка, мордошка, мияка таяка жөнөрүп кетесиңер. Айла жашоо шарскилерге караганда силердики ойлойсуздар керек. Буйрса, Кудай буйрса. Буга чейинки эрежелерде билесиздер, упайлар топ алып келип турган финалда эле жарыштырып койтканбыз. Бул оюндарда болсо биринчи 2 очкону алган үй бүлө кийинки конкурстарга катышпай коюшу мүмкүн да. Упайы жок үй бүлөлөр бири-бири менен таймашат. Ошон үчүн биринчи оюнда дагы упай алганыңар жакшы. Жакшы элеби? Баары жакшы эле? Ооба. Буякта мүнтөлүп өтүп кеткен. Оорураак турбаларды коелу деп анан өз негизи колдо өйдө көтөрүп туруш кыйын эле. Көпкө чыдабайт го деп ойлогонбуз, бирок силер аябай чыдап койгонсуңар баарыңар. Я. Ушатам. Бишкекке келип катышып кеткенден кийин үйдөгүлөр туугандар эмне дешти? Сүйүнүштү. Жарым финалга өттүк десеңер, э? Ооба, сүйүнүштү. Майладыңар үйдөн. Майладыңар. Үйдөн эле алып барган колбасалар менен майлап. Тойбостун колбасасын жедиңер. Ооба, тойбостун колбасаларын жедик. Нарың алып бардыңарбы? Же бияктан жеп койдуңар? Жок, алып бардык. Нарына тойбос сатат, э? Сатат, Жакшы биткен. Сиз бүттүбү? Сиз жанда колдоп туруңуз, балешик болуп айтып. Кол талый баштадыбы? Сен ушуну оңой болуп кетет деп ойлодум да. Жашоо ушундай. Мына бүттүбү? Мен кармамакмын анда сен. Колчоолор, сиздер тияка отуруп туруңуздар. Я. Мияка отуруңуздар, мияка кененирээк. Биринчи ошентип, биринчи түгөлөр жашоодогу оор түйшүктөрдүн баарын көтөрөбүз, бирок бүгүнкү конкурстун шартын көтөрө албайт экенбиз. Биз эс алып туралычы дейт. Силер отуруп эс аларыңыздар. Мына ошентип 3 үй бүлө атаандаш калды. Жакшылап чыдасаңар, аянда чейин чыдайсыңар, Кудай буйрса. Сиздер жана Советтер Союзунда скульптуралар бар эле го, мындай эмгекчил адамдардын скульптуралары. Ошондой элесиз го. Союз деген кино, кыргыз кинолору, союздун кинолору башталганда ушинтип туруп калчу эле го. Мен сурайын деп атмын эле, унутуп кетпедим, эстен чыгып калды. Сизде эмне жаңылык болуп атат? Жаңылык деле жок. Үйдө элесиңер. Эмне иш менен алек деп атсаңар эле? Айыл деле. Айыл быйыл суу жакшы эле болду окшойт, э? Ооба, жакшы. Чөп жакшы эле чыкты. Жакшы, аябай жакшы. Мал кармайсыңар? Ооба, кармайбыз. Эмне малдар бар? Жылкы, уй, кой дегендей. Баарын кармайсыңар, э? Ооба. Жакшы, негизи айылда жашоосоң Ооба. таза сүт ичесиңер, саап. Бизде биякта мында химикат кошулган сүттөрдү ичебиз. Силер таза нан жейсиңер, биз биякта химикат кошулган нандарды жейбиз. Айылга чыгып турсаңар болобу? Акыркы статистикаларды алганда бизде Кыргызстанда ажырашкандардын саны 40%га жетти да. Ал эми 2021-жылы төрөлгөн балдардын 49% атасы жок төрөлүптүр. Бул ошол эмнени билдирет? Эки үй бүлө, аял менен күйөөсү бири-бирине ушундай жашоонун оорчулугуна
чыдай алышпайт, сабыр кыла алышпайт, экөө түйшүктү бирге көтөрө алышпайт деген сөз да. Биз ушул үлгүлүү үй бүлө деген долбоор максаты ушул үй бүлөлөрдүн ортосунда ынтымак, бекемдик болсун, аялдары менен күйөөлөрү экөөнүн ортосунда гармония болсун, экөө жашоодогу кыйынчылыктарды, оорчулуктарды, түйшүктөрдүн баарын бирге көтөрсүн деп ушул конкурсту атайын философиялык байланышка ээ болгон ушул конкурсту сиздерге сунуштап атабыз. Чыдаңыздар, аягына чейин чыгыңыздар. Бул үлгүлүү үй бүлө долбоордун эң аягына чейин чыккан, биринчи орун алган үй бүлө албетте үлгүлүү үй бүлөлөрдүн бири болот. Балким биринчи сезондо анча-мынча биздин ойлогон пландарыбыз ишке ашпай калышы мүмкүн, бирок экинчи сезондо ойлоп атабыз, балким дагы эле демөчүлөр менен кеңешип туруп биринчи орун алган үй бүлөгө 1 жылдык ком услугаларынан өйдө төлөп салалы деген да пландар болуп атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы учурда биз көрүп атабыз, аябай көпкө чейин созулду. 30 мүнөттөн ашып 40 мүнөттөн ашып барат да. Ошондуктан биз азыр бир эже киргизели, колдорду түз кармайбыз. Анан кимдин чыканагы ийилсе, ошол инсан чыгат. Анан аялы же күйөөсү калышы мүмкүн, бирок ошол инсан чыгат. Чыккан түз кылабыз колдорду. Чыканагы ушундай да. Колдорду ушундай түз кылабыз. Сиз түз кылабыз. Мындай. На шине плечи мындай. Түз кылабыз. Всё. Сен боюң күчүнүктү ал. Главное бияк түз болсун. Мындай, эгерде место отуп атса, колгарды мындай өткөзүп койсоңор болот мындай. Аялың артып кылганда мындай. Наркозго өтүп кетти. Мындай эле удобно окуп Түз кырмайсыз, ушундай. Всё что ли? Бир кол сен уже чыгасың. Бир кол алынды да. Экөөсү тең чыгасыз да? Жок, сен тура бересиң. А мен тура беремби? Подожди. Жо мен ортого жылдырып берди эми. Давай, олто жылдыр. Отур. Саке отур бол. Давай. Мен алай кыйын барынан. Ой, чопа, чыдайсың. Нурдин менен Азимхан азыр эскертүү. Чыканакты өйдө көтөрөбүз, түздөйбүз. Азыр чыканак бүгүлсө эле экөөңөр өртүккө. Кимдер биринчи бүгүлсө ошол биринчи чыгарсыңар. Кичине колумду жылдыра алсам болобу? Өзүң жылдырсаң болот, ооба. Самат жардам Каскама бербей. коюп туруп. Өзүң жылдыр. Мен жылдыр. 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 Сен бери жылып алсаңар, тияк тозулуп калып атат. Нурдин менен азыр оң чыканактан карайбыз мүмкүн. Сол чыканак ылдый болот. Оң чыканак бүгүлсө, Азимхандык сол чыканак. Оң чыканак менен сол чыканакты карайбыз. Не считай мне в ушко. Бүгүлсө чыгасыңар. Азимхан менен Нурдин. Блин, оң кол вообще уктады, ёлки-палки. Сезбей калды оң кол. Оң кол уктаса отуруп тур да, өзүң уктап тур да. Бүгүлдү конкретно. Жо мен классик. Түз кармайсыз. Ого, кыйын чыдадың арай. Булар бир кол бүгүлүп, бир кол жайылып турат го. Өйдөрөк көтөрөбүз, Нурдин өйдөрөк. Всё, алсалар. Молодцы, жакшыдан силер отуруп турлар. Так, эми силер оңго жылып алсаңар. Азимхандар келгиле силер алдыга. Кел билейбиз. Түз, колду түздөйбүз. Бири-бириңерди карап алла. Алмаштырган болбойт. Сен келинчеңе бер. Азимхан отур болду. Бир кол менен эле кармай истебедик бе? Алмаштырган болбойт. Мек, наоборот, эме. Тиги колуңду алып эле как тебе удобно. Азыр эле бир колду алмаштыргандыгы үчүн Азимхандын үй бүлөсү эрежени бускандыгы үчүн Азимхан отуруп калды. Мека жалгыз калды. Мека.
Алмаштырбаш керек так болду. Анда муну кот бир кол эс алдырып туруп, бир колум алмаштырган болду. Просто көбүнчө монтип түз кармап аттык да эреже мененчи. Түздө алсам болобу өзүм башыма коюп? Акырын түстө. Бирок кулат болбо да. Мына ошентип 2-ге 1 калды. 1-2. Чыканактар түстөйбүз, чыканактарды ийилме жок. Все, чоңуз. Жана айтпадык, дагы жол кол тийсе эметет деп. Отуруңуздар. Отуруңуз, эс алыңыз. Güldürme жок. Давайте чыканак иймей жок, эми жалгыз калдык го. Нурдин, сиз түстө алыңыз. Жан, всё, я не могу. Бүттү. Кичине чыдап коюп өтмө. Ушун менен Нурдиндин үй бүлөсү бул биринчи таймашта 1 упайды илип кетти. Кол чап коюңуздар туугандар. Мына ошентип теле көрүүчүлөр, биринчи эле оюнда 1 упайды илип кеткен үй бүлө Нурдиндин үй бүлөсүн чын жүрөктөн куттуктап кол чаап коелу. Аябай кызыктуу, аябай оор таймаш болду. 1 сааттан созулду. Үй бүлөлөр аял менен күйөөсү экөө биригип кантип жашоонун түйшүктөрүн көтөрөт деген сыноо болчу. Бирок ошол түйшүктү аябай жакшы көтөрүп, мыкты чыдашкан үй бүлөлөр экен чындыгында. Аягында Нурдин менен Мерим экөө таймашып калды. Анан Мерим эмнегедир утулуп калды. Эмнеге утулуп калдыңар? Колум талып кетти. Анан Назимханга эркелей коеюн дегем да, чарчап кеттим болду чу десем. Бул да кел анда чүрүй деди да, азыр жок, кичине туруп койчу деп айтса, тура бермекмин да. Деп Азимханга шалтырып. Азимхан, ой, мека чыда десе чыдап коймоксуң да. Мен тиги Азимхан келип болду, чарчап кеттим, болду окшойт десе эле келип эле Азимхан алып чыгды да колдон, Азимхан борооруп кетти окшойт келинчегине. Уккан жок. Бирок ошончо да аябай кызыктуу таймаш болду. Негизи эле аял заты эркектерге караганда чыдамкай болот дейт. Бүгүн өз көзүм менен көрдүм. Мына аялдар күйөөлөрүнө караганда чыда деп күйөөлөрүнө айтып отурду. Саматтардын үй бүлөсүнө дагы чолпон жалгыз калып аягында эркектер менен тирешип көтөрдү. Андан кийин бул жакта Бегимай дагы Нурдинге айтып атты, чыдашың керек. Көтөр, мындай тур, тигиндей тур, түз көтөрү деп эле аябай катып айтып атты. Бирок өзү аяк жагында бир аз эрежени алмаштырганда эле ошо эрежени жакшы түшүнбөй калып утулуп калды. Бул жакта болсо ак билекте аябай жакшы аракет кылып атат. Бирок силердин үй бүлө эрте эле чыгып кетти. Мен жолдошум мындай стратег да, баарын байкап турат, буларга по-любому неме утуруштук бере албайбыз деп күчүн кетирбейли деп чыдап салды. Андан көрө экинчи конкурстарда жакшылап аракет кылалы дедиңер, Азаматсыздар, баарыңыздар менен сыймыктанабыз. Жарым финалга жетиш дагы өзү бул кыйын. Бүгүн атайын 2 түгөйдү жылдыздардын үй бүлөсү, 2 түгөйдө болсо эл ичинен таанылган түгөйлөр деп аралаштырып койдук. Кудай буюрса, жарым финалдан өтсөңөр дароо эле финалга чыгасыздар. Финалда болсо, түшүнүңүздөр, 2 финал болот. Бүгүнкү оюндан кимиңиздер мисалы үчүн ак билектер биринчи орун алып кетсе, квартира үчүн көрөшөт. Экинчи орунду мисалы үчүн Бегимайлар алып кетсе, автоунаа үчүн көрөшөт да. Ошондуктан биринчи орунду алганга аракет кылыңыздар. Баарыңыздар менен чындап сыймыктанабыз. Анан интернетке чыкканда биз комментарийлерди аябай көп окуп аттык. Анан ошол ак билектерден сурайлычы, баягы биринчи чыгалыш телеканалдарга чыгып, YouTube'га чыкканда туугандар, тааныш билиштер чалып айтып атышты. Ооба. Чалышты. Биз башында эч кимге айтпаганбыз, эч кимди чакырган эмеспиз. Силер YouTube'дан көрдүк го дегендер аябай көп болду. Жаңы эле молодцы деп. Жакшы, приятно. Кайын журтум, кайнатам аябай бизге болезнь да. Ал жакта ар бир комментарийди окуп чыгыптыр. Ошол жактан отуруп аябай ушинтип айтат апам. Силердикинде канча миңге чукул комментарий болсо керек эле? YouTube'дан көрүп атат да? YouTube'дан көрүп атат. Эмне дейт анан атаңыз? Атам аябай сүрдүү киши деп мындай бетисинде сүйлөбөйт, айтпайт, бирок энем айтат. Окуп чыкты депчи. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Өткөндө комментарий окуп атсак, мынтип жазып атышат да. Жылдыздарга корзина бериптсиңер. Анан карапайым үй бүлөлөргө болсо яшик берип коюпсуңар. Бул адилетсиз, анан бул эмнеден кылган мамилеңер деген комментарий окуп калды. Бирок чын-чынына келгенде
Экөөнүн тиги 4,5 тиги сүйрө болгон эле болбосо, экөөнүн салмагы бир, ичиндеги көлөмү да бир. Анан бүгүн атайын силерге корзинка, карапайым үй бүлөлөргө депчи, атайын эл ичинен тандалган үй бүлөлөргө деп корзинка. Анан жылдыздардын үй бүлөсүнө жана ящик менен берели деп чечтик. Негизи ящик аябай мага жакты, мындай любой нерсеге компакт. Негизи мындай үйгө жакшы да. Колдонгон корзинкалар жөнүнө турат, колдонулбайт. Себет болуп эле кетпесе. Себет болуп эле. Корзинканы үйдө эмне алып колдонуп атасыз? Мен атайын мондай эмелерди майда күрүч-күрүчтөр салган банкаларым бар да. Ошого салып койсом, аны сон көрүнүп калат экен. Жаш. Көрүнөр мындай телекөрүүчүлөр. Ушундай нерселерди эске алып койсоңор, анан силер адлетсиздик кылып атасыңар да биз колдон келишинче адлеттүү болууга аракет кылып атабыз. Азыр болсо аукцион кылабыз. Аукцион кылганда мунусунда жеңил эле. Силер келинчектер колуңуздарга обруч аласыздар дагы, жолдошторуңуздар туруп турат, жолдошторуңуздардын мойнуна обруч тиркитип мойнуна салышыңар керек. Жана биринчи жолу жолдошторуңарга пленге чүрүп албадыңар эле, мойнуна кылтактап, ошондой эле, жашоодогудой эле. Бирок обруч тиркитасыңар. Анан 90 секунддун ичинде канча обруч ыргытып киргизе аласыңар. Эми расстояние кандай? Аралык баягы топ менен дарбазанын ортосундагыдай эле, жакын эле болот. Анан бирок мунусунда жолдошуңар ордунан кыймылбайт, бирок эңкейип минтип башты салып берип турса болот да. Анан силер ыргытышыңар керек. 90 секундада канча обруч салабыз деп ойлойсуңар? Гана аукцион башталды. Ал түшүнгөн жок, уккан жок. Чолпондон баштайлы биринчи. 90 секундада Эми аукцион баягы өткөндө мынтип салып атканды көрүп атпадыңбы? Ошондой эле жеңил эле. Просто самат мойнуна киргизесиң да, ыргытып фыт деп. 15 го? 15. Стерч? Бегмай. Биз канча? Мен аягында айтайынчы. Стратегия түзүп алам. Акбилек. 15, 20. 20. Эми обруч оңой эле да, обруч чоң мындай ыргытып салышыңар керек. 20 дедиңизби? 25. 25. 15, 20, 25 менин. 16. 16? Бир эле эме көбүрөөк бе? Ооба. Ичко. Ойлонуп көрөсүңөр балким. Жок, 16. 16. Чолпон, может сен көтөрөсүң? 17ге көтөрөйүн мен. 17. Болот ошо. 18. Экөөнүн ортосунда соода башталды. Силердин соода кандай болуп атат? 20-25тен элеби? Азыркы учурда Чолпон 17 деди, Мээрим 18 деди, Акбилек 20. 20, 22. 22. Кайрылды дешсизби? 25 дедиз беле башында? 23, 22, 23 анда. 23. 18, 23. Анткени буларда очко бар да. Буларда бул бек айымдарда очко шашпай эле кыймылдаса болот. Чопа 17 Кандай болду азыр? Бияк 20, 23, 18, 18, 20, 22 болду. 2, 20, 90 секунда. 24 кылар элем мен. 24. Мен 20 жашка барайын. 25. Мына соода жа кызык, аябай кызыктуу болуп атат ана. Чолпон 24кө көтөрсө, Бегимай 25ке көтөрдүңөр, 25, 24, 23, 18. 18. 26. 26. Ого, мына кызыктуу соода башталды. 26, 25, 27. Ого, мына Бегимай менен Акбилек экөө. Может, сиз 28 деп коесуз. Бирок ойлоңгула, жакшылап ойлоңгула. 90. Мындай жөн эле палочкага ыргытып салышта бир аз кыйын негизи. Киши болсо, бирок баш менен тозот ошонсор. Жолдошум мындай эмеле, топко жакшы эле. Жакшы эле, тозот? Тозот. Илчек эле да, Илчек. Тозот. Түшөнмөн канча? 20? Канча болдуңар? 27 деди, 27 дедим да. 27. Бияктан кол ооруп атат да, может писоп кетебиз. Ошол стратегия ушундай түзүш керек. Тияктын так, мунун колу ооруп атат, мунун колу талып атат. Мында очко бар, мында очко жок деп жакшылап эсептеп, математикалык эсепти жүргүзүп,
Жашоодо ушундай стратегия түзбөсө, жашоо кыйын болуп калышы мүмкүн туурабы? Үй бүлөлүк жашоонда ушундай ойлонуп, пландап түзүш керек. Сизде канча болду ушунда? 28. 28. Акбилек 28. Силер Акбилектин 28 жашкыса силер ойлоно калгыла. Чопа, канча? 25. 28. 29. 29. Охо. Экөөңөр ортодосуна акыркы жолу соталашып алалы, келелем, жазбай туруп. Акыркы сөздөр. Айткыла болду, ошону жазабыз. Укпайт, түшүнбөйт. Келиңиздер, акыркы сөздөр. Чолпондон баштайлы. Иә. 20. 20? Ушул акыркы сөздөр, Чолпон. Меники 25 боло берсинчи. 20 жок. Мына Акбилектен баштап мындай кетели. Акбилек 20 да акыркысын айтты. 18. 18. Канча дедиңиз сиз? 20. Анткени жана оюнда эме го. 20, 18. Акыркы сөздөр. 25. 25. 24. 24. Ошол менен Бегим айы 25. Мен дагы көтөрсөм болобу? Же болду? Айтып кой. Анда мен эле көтөрөм. 26. 26. Мен 27 анда. 27. 26, 27. 28. 28. 29 анда. 29. 29, 28, 26, 18 боюнча эле. Болду, Всё, бүттү, чечилди анда. 28, 29, 26, 18. Сүрөштүк анда, аукцион башталды, Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, негизи эле аял менен күйөөсү жаңы үйлөнгөндө жүрөктөргө сүйүү оту чагылып, колуңарга алтын шакек тагылып, күйөөлөрү алыс кетсе, аялдары сагынып, бирок күйөөлөрү ага деле сүйүнбөйт, анткени андан ары жашайт байкуштар мойнуна хамут таңылып дегендей. Эң биринчи үйлөнгөндө аялдары күйөөлөрүнүн мойнуна хамут тагып ыргытып алышкан, байлап алышкан. Дал ошол сыңары азыр 90 секунддун ичинде Мерим Азимхандын мойнуна канча обруч сала алат экенин көрөбүз. Азимхан айтат, Мерим айтты, мен 90 секундада Азимхандын мойнуна 18 обруч салып коем деди. Анда эмесе чогуу санайбыз. 1, 2. Эрежелер боюнча күйөөсү эңкейип ушинтип мойнун тосуп алса болот. 1. Айтып турайын, 2, 3. Ой. Ой. Уақыт бар, айтып тұр, ошентип сүйлөшүп тургула. Кеңеш берскен бармак оорубайт дейт. Ава. Азимхан жылба, биз санайбыз азыр. Азыр чогуу санайлы. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Тилек каршы мерим коюлган задачаны аткара албай калды. Азыр болсо кийинки түгөйлөргө кезек берет. Кийинки түгөйлөр Чолпон жана Самат. Ал эми Чолпон менен Саматтын үй бүлөсү 90 секунданын ичинде биз 26 обручту Саматтын мойнуна айландыра киргизем деди. Азыр Чолпондукун санайбыз. 1, 2. Ого, бисмилла дегенде эле Чолпон бирде киргизди. Мына. 3 киргизди. Нормально. Жакшы. Ого. Айтып тұрылайын. Шашпай ойнағыла, шашпағыла, уақыт бар дағы. Шашпағыла, шашпағыла. Азыр чоң санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Тилекке каршы 5 обруч жетпей калды, 5 обруч жетпей калды. Ошончо дагы Чолпон аябай жакшы аракет кылдылар. Сапат өгөзлөргө рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Кийинки түгөйлөр бизде Акбилек менен Нурислам. Нурислам менен Акбилектин үй бүлөсү 90 секунданын ичинде биз 28ди салабыз деп айткан. Азыр Акбилек Нурисламдын эң биринчи жолу мойнуна кандай салганын эсте дагы. Ошондойдон дагы 27-ни салсаң 28 болуп калат. Жакшылап аракет кылабыз. 90 секунда башталды. 1, 2. Чёрт. Кийин ылдый түшүрө албайсыңбы? Ой. Шашпай. Сейчас. Шашпай рыдалды. Уақыт бар дағы. Шашпай салабыз.
Шашпа, Ақбілек. Чоғы санайлы. Жақшылы кері отты, бірақ жота. Біз санайымыз. 1, 2, 3, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Теле қаршы дағы 12 обруч жетпей қалған сет. Ал эми урматтуу достор, 90 секундтун ичинде Нурдин менен Бегимайдын үй бүлөсү биз 29 обручту Нурдиндин мойнуна илебиз. Дагы ошо менен жеңишке ээ болобуз деп сөз берди. Чогуу санайбыз. 1, 2, 1. Болчу пат-паттан. 2. Ай. Ronda salınıyor. Az çok sanayla mı? Elder 29 sanadı. Evi pafaktu 29 çıkalı. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oho, Бегимай. Нурдинди ушинтип эле колго иле алган турбайбы убагында. Жарым финалдык оюндун башында биз сережени айтканбыз. Кайсыл үй бүлө катар менен биринчи эле оюнда 2 упай эле турган болсо, анда автоматтык түрдө ушул оюндун жарым финалына өттү. Ошондуктан биз Нурдин менен Бегимайдын үй бүлөсүн куттуктайбыз. Кол чалып коюңуздар. Азыр болсо ушул Нурдин менен Бегимайга атаандаш катары
Саматтын үй бүлөсү, Азимхандын үй бүлөсү жана Нурисламдын үй бүлөсү үчөө бири-бири менен жарышат дагы. Кимиси упай топтосо, финалдык беттеште Нурдиндин үй бүлөсү менен квартиралык оюнга беттешке чыгат. Андыктан дагы жолу чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кол чабуулар болсун. Кийинки конкурска өтмөкчүбүз. Анда кеттик анда биз. Ошентип экинчи оюнда дагы аябай кызыктуу салгылаш жүрүп, биз айтканбыз, оюндун биринчи эрежеси боюнча кайсыл үй бүлө катары менен 2 упайды ала турган болсо, ал автоматтык түрдө ушул оюндун финалына өтөт дегенбиз. Биз бул оюнда дагы Бегимай менен Нурдиндин үй бүлөсүн куттуктайбыз. Дагы 1 упай илиши менен чын жүрөктөн куттуктап, дароо финалга өтүшүңөр менен. Майлайсызбы? Майлайбыз. Эми акырындан дагы жолу сөз кылалы. Мына оюнга катыштыңыздар, азыр жарым финалга келип атасыздар. Ушун менен квартира, машинеге жакындап атасыңар. Нурдиндин үй бүлөсү буга чейин Бегимай менен сүйлөштүк. Азыр Нурдин менен сүйлөшөлү бир сала. Маанай кандай? Жакшы буюрса. Видеолор. Жакшы. Даярдык кандай болуп келди оюнга? Даярданбай эле келгенбиз, эми жакшы болуп атат буюрса. Бегимай айтат, бул биздин видео чыккача эле биз айылга барганда видеолор бир сыра тозуп, түлөө берип, анча даярдандык дейт. Силерде кандай болуп атат айылда жашоо? Айылда жакшы эле, даярдык. Жакшылап жанагындай дүйнөлүк чемпионатка узатып атпайбыз, аэропорттон туугандар салып, ошондой сыяктуу узатты. Ошондой эле толкунданып келдик. Туугандар узаттыбы, жакшы эле? Ооба, жакшы. Кудай буюрса квартирага жакындап келди го, ооба. Жакшылап аракет кылгыла. Азыр болсо Сакен Байды менен сүйлөшөлү. Кандай Саке? Жакшы, сонун. Шанс бар али буюрса. Эми башталды го оюн. Оюн башталды. Эми Нурдин 2 упайды алып алып жатат. Азыр үчөөңүздөр аябай катуу таймашыштар керек. Үчөөңөр жакшылап таймашып, дагы кийинки 2 упай, дагы 2 конкурс бар да. 2 конкурста балким бирөөңөр дагы 2 упай топтойсуңар, же бир-бирден упай топтоп калышыңар мүмкүн. Кыскасы, азыр кимиңиздер утсаңыздар, ошол 2 оюнда Нурдин менен финалдык беттешке чыкканга аракетиңер күч болот да. Ошондуктан жакшылап аракет кылабыз, силер даярдангыла, жеңиштик бербегиле. Саке кандай жашоо? Сонун, жакшы. Биздин үлгүлүү үй бүлөгө катышкандан бери үйгө барып кичине мындай аял менен көбүрөөк сүйлөшүп калдыңбы? Ооба, эми мага чейин деле көбүрөөк сүйлөшчүм. Мындай даярдыктар кандай болуп атат? Даярдык жакшы. Биз эми баягы кечөөнү кичине баягы баламдын оюнчуктарын нары бери ыргытышып, мындай связь түздүк бири-бирибиз менен. Мурункусунда деле ошондой болгон. Даярданып келгенсиз. Ооба, мындай кичине анча-мынча даярдык болгон, мындай бири-бирибизге контакт. Үйдөн экөөбүз анын оюнчуктарын бири-бирибизге ыргытып чуркап жүрсөк, балабыз таң калып карап атты го, булар эмне болуп атат? Жийинде болуп калганбы депчи. Туура негизи биздин ошол үлгүлүү үй бүлө долбоорунун максаты ушул адамдардын, күйөөлөр менен аялдардын ортосунда, үй бүлөлөрдүн ортосунда бири-бирине жакшылап контакт түзүп берип кою, мамиле түзүп берип кою. Балким Кудай буюрса финалга өтүп калсаңар дагы, финалга дагы жакшылап даярданып келиш керек. Ичара дагы жакшылап сүйлөшүп келесиңер, дагы план түзүп келесиңер, стратегия түзүп келесиңер деген ойдобуз. Саматтар бүгүн аз эле калдыңар, аз эле. Ооба. Канча обуш жетпей калды силерге? 5-өө. 5-өө жетпей калды. Бизге да 5-өө жетпей калды. Эмки оюнга жакшылап аракет кылмай, Кандай Азимхан? Жакшы, сонун. Кандай даярдыктар? Даярдык болгон эмес. Мен салтын Самат байке айтып атпайбы, мындай үйдө мындай игрушка ыргытыштык депчи. Бизде андай возможность жок, бизде однокомнатный квартирада. Ыргытыша албайбыз, мындай уже тереде телевизорго тийип кетет да баары. Кичинекей мындай. Ошон үчүн силер көбүрөөк аракет кылышыңар керек экен. Көбүрөөк аракет кылышыңар керек. Өздөрүнүн үйү бар экен. Силердин үйүңөр жок да туурабы? Буюрса болот. Квартирада жашайсыңарбы? Буюрса, ооба. Ошон үчүн жакшылап аракет кылыш керек. Могу квартираны илип кетиш керек. Эми аракет кылыш керек. Ооба, аракет кылам. Менимде күч бар экен. Менимде күч бар, мээ бар, любой нерсе бар, короче. Биздин үй бүлөнүн могул нерселер кармап атат да, мындай оюндачы. Силердин баягы эми передачада комментарийлерди окуп калсак, көбү бизге аябай дем күч беришип, Самат Чолпонай давайте депчи. Силердин передачаны көргөндөр баткендиктер менен токмоктуктар көп окшойт деп койдук да. Негизи эле көбү мындай комментарийде аябай жазып мындай малацы деп аябай эме кылып атышат да. Дем күч берип атат. Бизде ошол нерсе баягы чоң эме мотивация берип атат, анан чоң мындай жоопкерчилик болуп атат да, ответственность. Ооба, биз силердин передача телеканалга чыгып кийин YouTubeга чыкканда көп комментарий окудук. Саматтын үй бүлөсүнө балет эткендер аябай көп экен. Буюрса ишеничиңерди актайбыз туугандар. Кудай буюрса. Аны силер квартираны унутсак эмне кылабыз дедиңер? Ошону эстен чыгып кетти мурдакысында. Эми аны билбейм, көрөбүз. Келе берсинчи. Азимхандардын үй бүлөсүндөгү комментарийлерди окудук. Булар ынтымактуу, аябай ынтымактуу үй бүлө экен, бири-бирине колдоо көргөзүп турат экен. Эгерде бирөө адашып калса дагы экинчиси колдоо көргөзүп турат экен деген комментарийлерди окудук биз.
Окутаңыз ошол ошентип жазган ар бир инсанга чоң рахмат айтмакчыбыз. Анткени Самат байке айткандай мотивация берет экен да. Көп киши колдоду деп. Ошон үчүн бүгүн аракет кылабыз. Аракет кылып атабыз байке. Биз жана эмеденчи көтөргөндөнчү мен биринчи жүрөйдүм, келинчегим кармап турду да. Аз калды. Ошон үчүн аягына чейин чыдашың керек болчу да. Ошон үчүн аракет кылып көрүң. Бул долбоордо атайын аял менен күйөөсү бири-бирине канчалык деңгээлде колдоо, чогуу иш кылыш жөнүндө да бул жакта. Чогуу иш кылып кетүү деген. Ырысалды ынтымак деген белгиси. Эми Нурисламдын үй бүлөсү кандайсыздар? Жакшы. Үйгө барып келдиңер. Жакшы. Өткөндө оюндан бери жакшы эс алып келдиңер. Жакшы эс алып келдик. Бул жакка кандай даярдык азыркы учурда? Даярданганда мындай морально эле даярдандык. Буйрук болсо утабыз. Эми квартира утабыз. Эки жолу НТС келип анан утабага турган бул буйрук болуш керек да, аракет кылыш керек, бирок Кудай оомин деп утасың да. Негизи силердин дагы чыгарылыш YouTube'га чыкканда биз көп комментарий окудук. Ошо Нурислам менен Акбилектин үй бүлөсү аябай жакшы түгөйлөр экен, колдойбуз дегендер көп болду. Силерде негизи кандай туушкан, дос, билиштердин арасында? Мен дагы окуп чыктым, башында чыкканда бир 300 комментарий да болчу, жаңы чыккандачы. Анан кийин окуй эле келем. Бир 5-6 жолу үй менен ошо Нурислам Акбилек дегенге эметтим да. Анын бирөөсү биздин таанышыбыз, точно билем. Калгандарын тааныбайбыз. Ал ким, кайсы тааныш эле? Ушу дос балдардан да. Анан чын эле мындай элдер жаттап калат окшойт телевизор. Үйдөн мотивация алып келдиңерби? Мотивация алып келдик буюрса. Аракет кылабыз. Машинаны көрдүңөр? Ооба. Силер көрдүңөрбү? Эстелана тотоп коюңуз атайын. Мен азыркы жашап аткан квартирам өзү мотивация болот. Айына канча төлөйсүң баса? 15 000 төлөйм. Айына 15 000 төлөйм. Ошо силер ушу артисттерде акча жокпу деген неме бар го, ошо элде түшүнүк бар го ушундай. Пока артист эмесмин да. Любой артистлер бирөөнүн кээ бир ырчылар бар да, мүмкүнчүлүгү жок ырчылар бизде көп эле да. Бирөөнүн жана сен стендабың деле бар го. Ырчылар бирөөнүн үйүндө, бир байдын үйүндө клип тартып алайынчы деп байкеде жалдырап келип клип тартат. Бир байдын машинесин байке бизнесмен машинеңизди берип туруңуш, клип тартат, клип тартышат. Анан ошо клип чыкканда элдин баары бул крутой машина дейт экен, крутой дешет экен, бул артисттин баары эле бай деп ойлошот туурабы, чын-чынына. Бирок мына көрүп атасыңар, квартирада жашаган артисттер аябай көп бизде Кыргызстанда. Негизи бул биздин айта кетчү дагы бир нерсе бар. Кыргызстанда маданият өтө мындай аксап турган кез азыр. Маданият чөйрөсүнө өтө чоң колдоо керек. Себеби дегенде ушул артисттердин айы менен актерлордун, ырчылардын, жазуучулардын, көптөгөн ошол чыгармачыл инсандардын күчү, мээнети, аракети менен, элдин батасы менен мындай элге жакшы нерселерди жайылтканга мүмкүнчүлүк бар да. Ошон үчүн ошо кайсыр мамлекеттин маданияты өнүксө, алардын мамлекети өнүгөт дейт. Ошондуктан маданиятка чоң мындай көңүл буруш керек. Азыркы учурда жакшы намек болду силерге. Маданият кызматкерлерин бир кол чабып куттуктап койбосо, эметип колдоп койбосо болбой калышат. Колдоп коюш керек чындап эле. Негизи маданият кызматкерлери силердин колдооңуздар, элдин колдоосу, эл кол чаап, колдоп, комментарий жазып турса, аябай чоң күч мотивация болот. Азыр болсо үчөөңөрдүн араңыздарда аукцион. Буга чейин билесиздер, келинчектер курсаңар тойгузган, алма менен тойгузган бурдак конкурстарды билесиңерби? Буга чейин келинчектериңиздер аукцион кылган. Билесиздер, менин күйөөм монча секундтун ичинде барат дагы, мону алып келип, могу кыйынчылыктан өтүп келип, оозума алма салат, андан кийин жүзүм салат деген эсиңиздерби? Ошондой эле эми тескеринче кылабыз. Азыр канча секунданын ичинде келинчектериңер барып келет, силер отурасыңар, келинчектер барып силердин оозуңарды тойгузат, курсаңарыңыздарды тойгузат. Столдо ар кандай кыйынчылыктар болот орто жолдо, баягы силерге койгондой эле. Бирок биринчи банан, экинчи клубника бар, кулпнай. Ошо банан менен биринчи бананды алып келип оозуңарга салыш керек, андан кийин клубнайды алып келип оозуңарга салыш керек. Силер болсо айтып турасыңар. Келинчектердин көзү таңылган болот, силер болсо оңго бас, солго бас, түз бас, нары бас, бери бас деп турасыңар. Буга чейин аялдар айтып турган. Мен жака да. Аялдардын айтканын көрдүңөр эле, мен жака, оң жака, сол жака дегенде. Мен жака. Ошондой эле эми тескеринче болот. Канча секундтун ичинде ошол тапшырманы келинчектер аткарат, көздөрү таңылган боюнча. Биринчи бананды алып келип оозуңарга салат. Эки жолу барып келет экен да. Биринчисинен силер айтып турасыңар, экинчисинен оозуңарда банан. Эми буга чейин кыздар чайнай албай, сүйлөй албай кыйналышкан. Эми эркектер бир эле жолу жутуп койсоңор керек силер. Бир бананды. Ортодо эмнелер болот, ошону билсек болобу? Дөңгөлөк, анан жана мындай жыгач, поддон болду, ушул эки эле болчу, эки эле кийинчи. Аттайт, дөңгөлөктү аттап. Дөңгөлөккө буттарын салыш керек да. Кимдин секундасы эң аз болсо, ошол утат да. Ким ушул тапшырманы кыска убакыттын эң аз убакыттын ичинде аткарса, ошол утат деген сөз. Мурдакылардын да бир 100 секунддан нары жак бери жагы болгон да. 100 секунда? 120 секунд, 150 секунд ушундай ушунун нары жак бери жагында болгон. 45 аз экен да.
Эми аялдарыңар канча секундада аткарып келет ал тапшырманы белгисиз. Биринчи банан алып келип салат. Эми бананды силер оңой эле жутуп койсоңор болот. 2 чайнак эле бир жутасыңар. Анан 100 неме алып келет, кулпнай. Канча секундада алып келип силердин курсагыңарды тойгузат? 60 секунда деп баштайын. 60 секунда аз болуп калат го өтө эле. Баштай берели, эми содалашабыз да. 60 дедиңизби? 60 деди Азимхан. 65 пока. 65 го дейм. 65. 75. 75. Барбы сода? Бияк 75 берди. 70. 70. 65 эле пока меники. Мындай кылбайлыбы? Алыбек эмне? Чынын айтпаңар мындай. Бул возможнобу неге? Билбейм, ал аялдарды билбейм канча секундада. Мисалы үчүн буга чейин айтып атпаймынбы? 120 секундада, 130 секундада кылышкан эркектер. 90 секунда кейбирлеринки. Бул келиңиздер айтыңыздар. Буга жетишпей калышыбыз мүмкүн, э? Иә. Жетишпей калышкан 60 секундада жетишпей калышы мүмкүн. Бир көрө Аялдардын көзү таңылган болот да. Бир көрө албайт турабы? Бир көрө алса деле бар, бияк алмаштырып турабыз биз. Машинтпез албайт, анткени кийинкилер көрүп калат да, жаттап калат да. Так, биздики анда 100. Бирок оюндун шарты боюнча ким эң аз убакыттын ичинде аткарат, ошону эске аласыңар. 100 деди. 95. 95. 95. 1 секунда мер чыгат да. Жок, секундомер чыкпайт, секундомер мякта болот. Сиз канча дедиз? 95би? 95. Сиз 100 дедиңиз, а? Айтыңыз эртерээк Нурислам. 105. 105. 105, 195. 105, 100, 195. 110. 110. Сиз Биякта негизи кимдин секундасы аз болсо түшүнөсүңөр да. Ооба, түшүнүп атам, бирок аткара албай калышы да мүмкүн. ошол болуппайбы? Мурунку оюнда эркектердики болду эле да. Ошодон айырмасы кандай? Ошол сыяктуу эле, андан да оорураак. Ошондой эле. Значит, ошо меники акыркысы канча дедим? 105. 110 да деңер. Бияк 110. Мен 100 байке. 100. 105, 100, 110. Өзгөртөбүзбү? Же жазайынбы? Акыркы сөз 100. 100. Акыркы сөз уже жазам ушу менен. Так. Чемпиондордон тайып турабайлы. 105. 3кө чейин санайм, акыркы. Канча болду силердики? Меники 100 болду бирдам. Мен 105 дедим, 390. 105. 1. 102 деп. 3кө чейин санайм, акыркы сөзүңөрдү алам. 98. 2. 2 жарым. 3 болду. Акыркы сөз. 105, 98. 95. 95. 105. Так. 98. Азимхандар. 98, 105, а? Мен эң аз болдум ошондо. Азимхандар 105. 105. 100 деп жазып коерчи Азаке. 100. Силер канча болду? 95. 95. Так, андан кийин анда Саматтардык экен. Самат 100. 100, жана Нурислам 95. 95. Аракет кылыш керек. Байке. Болду 105, 195. Даярбыз анда. Силерге ийгилик каалайбыз, кол чабуулар болсун. Азыр эң көп Азимхандардан баштайбыз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, бул конкурста аялдары күйөөлөрдүн айткан сөзүн канчалык деңгээлде жакшы түшүнөт жана жакшы угат, ошону текшеребиз. Аялдары көзлөрү таңылган, күйөөлөр айтып турат, барат дагы эң биринчи бананды алыш керек. Бананды алып келип, жыгачтын үстүнөн өтүп, андан кийин дөңгөлөктүн үстүнөн өтүп, келип күйөөсүнүн оозуна салып тамакты, андан кийин клубниканы оозуна салган кезде канча секунданын ичинде жетишет деген аукцион болду, содалаш болду. Азимхандардын үй бүлөсү ушул тапшырманы 105 секунданын ичинде аткарабыз деди. Азыр болсо даярдансаңыздар, чогуу бирге санайлы. Даярсыздарбы? Даярбыз. 1, 2. Так, оң жакта, сен жактан. Все, да, карма, үстүн жабал. Кайра оңго, 2 шаг, так, кийин все, алдыңда жыгач, бат-баттан, бол. Кайра, солго, бол, кете бер. Биринчи дөңгөлөк, экинчи дөңгөлөк, үчүнчү дөңгөлөк. Мен жакты келер. Мына, мен угуп атасың. Бол, бар, раз, тура, кел. Давай.
Да. Қайра, оңға, екі шақ, да, быстро, алдыға, екі шақ. Аха, бір, екі, солға, бір, екі, жетер, пока, орпа, кетер. Бірінші дөңгелек, екінші дөңгелек, аха, үшінші дөңгелек, мені келді келер, бұл. Маға, мені, түз, мен өзім толыққа, кел, бұл. Тық. Жо. Аха. Рашылық білдіресіз. Тапсырма атқарылды. Сіздердің тапсырма 105 секундтан ішінде атқарабыз дегенсіздер. Бірақ сіздер бұл тапсырманы 1 минут 19 секундан ішінде атқардыңар. Мұнда шыққанда 79 секундан ішінде атқардыңар. Қол чабулар болсын. Молодец. Саматтардың үй білесі 100 секундан ішінде ушул тапшырманы аткарыш керек. Биринчи жыгачтан, эң биринчи банан алып келиш керек. Бананды алып алып жыгачтан өтүп, жыгачтан кийин дөңгөлөктөн өтүп, анан келип сен оозуңа салып, бананын баарын оозуңа салгандан кийин анан клубникке өтөт, Жыгачтан бериге үстө келет, Ушул биринчи жыгачтан өтүп, андан кийин дөңгөлөктөн өтүш керек. Жыгачтан бериге үстө өтүш керек. Жыгачтын үстүнөн өтүш керек. Даярсызбы? 1, 2 Түзеле, шашпа. Оң жакка, вот, алдың. Üstün javал, özüngön sol jaka, екі шак, чык üstüne чык. Артқа, назад, 1, 3. Тияк башынан өтүш керек, негизи тияк башынан өтүш керек. Так, түз келер. Өзүңөн сол жака, мына мен келдим мына. Шашпа. Шашпа туртма. Назад. Чык эми, чык. 2, всё. Сол жака, вот, молодец. Всё, вот. Всё. Сал бер, озума сал бер. Кол чабуулар. Саматтардын үй бүлөсү бул тапшырманы 100 секундада аткарабыз деген. Бирок Саматтардын үй бүлөсү бул тапшырманы 73 секундан ичинде аткарды. Кол чабуулар. Дал ушул тапшырманы Нурисламдын үй бүлөсү 95 секундада аткарабыз дешти. Азыр чогуу бирге санайбыз. 1, 2 Прямо. Солго. Ал эмес, солго. Ал. Кайрыл. Жыгачтын үстүнөн, акырын басып келер. Бери кайрыл, түз, атта, секир. Чык, 1, 2, 3 чөзүң. Бери эми солго кайрыл солго. Солго. Мага келер. Солго кайрыл. Жок, түз өт. Оңго, дөңгөлөк. Развернись. Наоборот, тияка. Түз бас. Кеттик, дөңгөлөк, биринчи дөңгөлөк. Оңго. 1, 2, 3. Бисмилла, акырын. Чуркап кел. 1. Бер. Мен даг. Өйдүрөк. Сал бер акырындап. Алдың. Бияқақ, солға, алдың. Наоборот, бияқа. Батырақ, жыгачтын үстүнөн. Бар, бір екі шақ. Эми жыгач, чык. 2 шақ жыгачтын үстүнөн, 1, 2, батыр, жүр. Эми артқа,
Оңға қайыр, оңға қайыр, оңға қайыр, оңға. Молодец. Оңға, қайырыл, оңға, қайырыл. Ем дүз бас. Солға қайырыл денің, қайырыл баз ем дүз, дөңгелектер, шақ. Оппа. Раз. Два. Сол жағында дөңгелек. Три. Молодец. Прямо. Чұрқа, батырақ. Даг, барыне бір салазын. Даг. Нұрисламдың үй бүлөсі бұл тапшырманы 95 секундада атқарабыз деген. Сіздердікі 2 минут 24 секунд болды. Телекаршы сіздердікі 144 секунда болып кетті. Қол чабалар. Ошентип бұл ойында 1 ұпайды Чолпон менен Саматтың үй бүлөсү илип кетти. Саматтың курсагын аябай жакшы тойгузуп аткенсиз үйдө. Аракет кылдым. Ошентип курсагын тойгузуп эркектерге үйдө жатып эле, муну алып кел, тигини алып кел деп берет эмеспи? Ошонун баарын биз азыр өз көзүбүз менен көрдүк. Азыр болсо Бегайымдардын үй бүлөсүндө 2 ұпай, Саматтардын үй бүлөсүндө 1 ұпай. Азыр болсо Акбелек менен Мерим экөөңүздөр аябай жакшылап аракет кылышыңыздар керек. Азыр дагы эле аял менен күйөөсүнүн биргелешип иштеген командалык жумуштары канчалык деңгээлде бири-бирин жакшылап түшүнүп, жакшы аткарат, ошол боюнча аукцион болот. Азыркы оюндун шарты боюнча эки жакка 2 труба коюлат. Жана биз сиздерге көргөзүп бердик. Анан 90 секунддун ичинде экөөңүздөр кол кармаш алып, бул жактагы трубадан обручту өзүңүрдөн алып өткөзүп, экинчи жактагы трубага салыш керек. Ошону канча секунддун ичинде канча обруч саласыңар. Ошол боюнча кичинекей аукцион болот. Эми буга чейин сиздерге 90 секундда в принципе көп эле салса болот. Жана бияктан тийбей калып, кирбей калып деген жок. Биякта экөөңүздөрдүн аял менен күйөөсүнүн совместно чогуу жакшылап иштегендиктен да. Чогуу биргелешип, бири-бирин түшүнүп, кыймылдаганга жараша болот. Ошондуктан балким 20 секундадан да көбүрөөк салып, 20 обручтан да көбүрөөк салышыңар мүмкүн. Аракет кылабыз ошон үчүн. 22. Мерим. 21. Чолпондордо азыр буларда мүмкүнчүлүк көп да, 1 ұпай бар. Ошондуктан азыр Мерим менен Акбелек экөөңөр көбүрөөк содалашыңар керек да. 21. 21 элеби? Көрбөп. Сеткич. 20 канча? Мен дагы ойлонуп турам. Меники 21 деп айтып. Чолпондор силер 22 дедиңер. Силер 90 секунда. 30. Мына. Ишеничтүү кадамды коюптун. Смелый шаг. 30дан 31 кылып ашырасыңарбы, же эмне кыласыңар? Мерим, сиздин жооп. Азыр Чолпон. Чолпондо 1 ұпай бар да, бул камабай жүрө берет. 22. 23. 23, Точнобу? Силер 30 боюнча калдыңар, Демек, 90 секунддан ичинде экөөңүздөр чогуу кол кармашып, Чолпондор 22-ни, Меримдер 23-тү, силер 25-ти. Болду? Чечилдиби? Азыр аукцион бүтөт. 3-кө чейин санайм. 1 21. 2 3 21. Ошон менен Чолпон силер 21, Чолпон 22, силер 25. Ладно, мен 23 дейинчи. Иә. 23 дейинчи. Акыркы жолу. 23. Болду, силер өзгөртпөсүңөр эчтик, Чолпон. Эң последний 22, 23, 25. Чолпон 22, Мерим 23, Акбелек 25. Машина менен квартира жакындан сайын серьезный боло баштадыңарбы? Иә, күлкү жок, кабактар бүркөлгөн. Анча-мынчалардын биякта болельщиктери талаш тартышып биз менен. Мындай болуп калды, тигиндей болуп калды деп атышат. Даярсыңарбы анда? Кеттик, кол чабуулар болсун. Эң биринчи Чолпондордун үй бүлөсү баштайт. Урматтуу эле көрүүчүлөр, 90 секунддун ичинде Самат менен Чолпондун үй бүлөсү бул трубадан бул жактагы трубага экөө биргелешип 22 обруч салабыз деди. Аны азыр чогуу бирге санайбыз. Даяр болсоңуздар, даярсыздарбы Самат, Чолпон?
1, 2. Bir. İki. 3, 4, 5, Самат менен Чолпон аябай аракет кылып атышат. Колчолор. Ошо менен Самат менен Чолпон канчаны салды болду экен? Чогуу санайлы. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ровно 22 салыпсыздар. 90 секундада Азимхан менен Меримдин үй бүлөсү биз 23 шакек салабыз деди. Аны болсо азыр чогуу бирге көрөбүз. 1, 2, 3 баштадык. Бул нике шакек салгандай эле да. Давай. Акыркы ышкырык болду. Азыр болсо. Бышылып калды. Азыр маяктан бирөө эмеге шакекке салмай калды. Мына могул салмай калды да. Шакектен мындай эле чыгып кетти.
Аз болса санайлы чоң, Сілер 90 секундада 23-ті салабыз дегенсіздер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Жетістіңдер. 20. Яғын болса мерім чаташтырып егендер. 22, 25. Азимхан менен меримдин үй-бүлөсү 90 секундада 23-ті салабыз деген, бирок алар 25-ті салышты. Азыр болсо Нурислам менен Акбилектин үй-бүлөсү 90 секундада 25-ті салабыз деген. Чогуу санайбыз. Дайыр болсоңуздар баштадык. 1, 2. Последний салп Павла. Так, чачтадыңарбы? Азыр санайбыз бирге. 25. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Ай. Тилекке каршы силердики 5 обруч жетпей калды да. Ошону менен кочолор болсун. Мына ошон урматтуу телекөрүүчүлөр, тилекке каршы бул оюнда биз бир үй-бүлө менен коштошмокчубуз. Азыр Саматтар менен Азимхандардын үй-бүлөсү экөө катуу жарышып, булардын ортосунда Азимхандар бир упай ийилип кетти. Кол чабуулар. Ал эми тилекке каршы Нурислам менен Акбилектин үй-бүлөсү жакшы эле келатып, ушул акыркы оюнга келгенде белгилеген маага жетпей калып, тилекке каршы биздин оюндан аут болуп кеттиңиздер. Кол чабуулар болсун. Бир ошончо дагы аябай жакшы аракет кылдыңыздар, силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Куттуу үйдөн Курчукбай Тойбос компаниясынан ушундай адал продукциясын силерге табыштайбыз. Терең ыраазычылык билдиребиз. Келип катышып бергениңиздерге чоң рахмат.
Барыңыздарга дәуір жолы ийгилик каалайбыз. Дайым ушундай үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болуп жүрөңүздөр. Биз сиздерди көрдүк, аябай сыймыктандык. Кудай буйрса, кийинки үлгүлүү үй бүлөнү экинчи соңго күтөбүз. Чоң рахмат сиздерге. Азыркы учурда биз Самат жана ушундай эле Азимхандардын үй бүлөсүндө бир кызыктуу кичинекей оюн кылабыз дагы. Жеңгенин финалдык таймашка чыгармакчыбыз. Дайыр жолу барыңыздарга чоң рахмат. Кийинки конкурска өтмөкчүбүз. Кол чогула. Урматтуу эле көрүүчүлөр, ошентип бул оюнда Самат менен Азимхандын үй бүлөсү тең-тең болуп калды. Эми ушул эки үй бүлөнүн ортосундагы жарыш уюштуруп туруп, кайсыл үй бүлө жеңсе, ошол үй бүлөнү биз Нурдиндердин үй бүлөсүнө каршы тургузмакчыбыз. Азыр болсо таяк тартыш оюнунда жалпысынан 5 оюн болот. 5 оюндун ар бир оюнунун ичинде 3 раундтан. Азыр биринчи Самат менен Азимхандардан баштайбыз. Келиңиздер. Нурдин байкелерге кайф болду. Башына мээнет кылып койду да, камерада отурат. Ошон үчүн жашында берсин мээнет, караганда берсин да өлөттү деген ушул да. Келиңиздер. Экөөңүздөр отуруңуздар. Экөөңүздөр 3 жолу таяк тартышасыздар азыр. Биринчи кармайсыздар. Самат ортосунан, Азимхан сыртынан кармай. Мен могу немени алам. Колду алам. Таяктанчы. Таяктын ортосуна кола. Могу ортого кола, таяктын могунун үстүндө. Таяк. Мындай кармаш керекпи? Таяк могунун үстүндө болуш керек, параллельно. Теңдеп эле, теңдеп койгула. Мен колду алгандан кийин, ышкыргандан кийин баштайсыңар, Даярсыңарбы? Азырынча биринчи раунд бүттү. Азыр эми наоборот Самат сыртынан карма. Азимхан ортосунан карма. Ортого койгула, ортого. Ортого. Жылдырабыз. Азимхан. Самат коер. Самат коер. Ышкырганда баштайсыңар. Кол чабуулар болсун. Азыр Азимхандардын үй бүлөсүндө 1 упай бар, 5 упайга чейин ойнойбуз. Азыр Мека менен Чолпон. Келиңиздер. Аялдардын ортосунда таяк тартыш. Биринчи бирөөңөр ортодон, бирөөңөр жок, бирөөңөр ортодон, сен ортодон карма, сен сырттан кармайсың. Бир колуңду мындайдан кармагыл, ошол удобно болот да. Муну же муну. Ушундай. Мон ушундай кармагыл, удобно. Могу параллельно болуш керек. То есть Чолпон жакка. Азыр мен ышкырганда чогуу баштайсыңар, даярсыңарбы? Чолпон менен менин ортосунда таяк тартыш. Биринчи раунд. Жок, дай. 3 раундтан да негизи. Азыр болсо наоборот, Чолпон ичинен, ортосунан, менин сыртынан кармайсыз. Могу параллельно койгула. Бияка орторок. Ушундай. Ышкыргандан кийин баштайсыңар, Бир. Да, 3-чү раунд бар. 3-чү раунд. 3-чү раунд азыр болсо кайра Чолпон сыртынан, менин ортосунан кармайсың сен. Күйөөлөр келип жардам берип кетип атат. Ышкырганда баштайсыңар, Bir упай. Ошон менен 1-1 болду. 1-1 кайрадан. Жок. 5 оюнда азыр 2 оюн бүтпөдү. Азыр 3-чү оюнга келип атабыз. 3-чү. Так, даярсыңарбы? Орто. Биринчи раунд. Эми орун алмашабыз. Сон ортодон. 1-1. Эми кайра. 3-чү раунд. 3-чү раунд. Иштеби сырттабы? Сен сыртта. Жок, сен жаңы ичте болдуңбу? Сен азыр сыртта. Центр. Нера ортого. Ошо менен 3-чү оюнда
2-1, 2-1. Төртінші ойын. Ал қалбай алды. Финалисттерге жүргал болды. Мына жөнөкөй елді қинабайсаң, артистерді оңай қыласың, жөнөкөй елді қинайсаң да отыр, азыр артистерді қинап отасың. Артистердің үй бүлесін қинап отасың. Дәшін азыр? Бірінші раунд. Эми орын алмаштырабыз. Тура эле? Жоқ, бери. Жоқ, сен. Так, 1-1, азыр 3-ші раунд. Кайрабы? Решающий раунд. Өкөнға сен бір тарттың, сен бірді тарттың да. Азыр 3-шіден кемеңер отсаң, ошаларға 1 ұпай бар. Азыр да жүрсе ошондо алмактамак. Азыр. Так, азыр мындай кылалы. Всё. 2-2. 2-2, 5-ші ойын. Решающий. Жылады. Бача, кішіне орта ойын. Азыр бірінші раунд. Екінші раунд сен азыр Саке ортасынан қарамайсың. Азимхандар сыртынан. Подойди просто. Решающий 3-ші раунд. Эми жанагындай каялдар зигзаг кылбады, силерде зигзаг кармалды. Кичине ачып коңуз братан. Азыр 3-чү решающий раунд жакшылап до конца тырышасыңар. Кача. Кичине эметели. Ошон менен жалпысынан 3-2 эсеби менен 1 ұпайды Азимхандардын үй бүлөсү кетти. Кол чабуулар. Деле каршы Саматтардын үй бүлөсү менен коштошкого туура келип калды. Мында ошентип бул таяк тартыш оюнунда Азимхан менен Саматтардын үй бүлөсүнүн ортосунда аябай катуу таяк тартыш болду. Көрүп отуп мен тердеп кеттим. Ошондуктан бирок канча дагы жыйынтык келип эсеп 2-3 эсебинде Азимхандардын үй бүлөсүнө 1 ұпай илип кетти. Ал эми Саматтын үй бүлөсү менен кош айтышабыз. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Куттуу үйдөн курчакпай. Тойбос компаниясынан ушундай адал азыктарды силерге үйүңүздөргө бермекчибиз. Кол чабуулар болсун. Келип бергениңиздерге рахмат. Дайым силерди да комментарийлерде окуп аттык, аябай мыкты үлгүлүү үй бүлө экен деп. Үлгүлүү үй бүлө болдон жүрө бериңиздер. Силерге ийгилик каалайбыз. Тағы жолу. Силерге да рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Бул эми Тойбосду алып жүрүп, тамашоодо деле алып жүрчүбүз. Тамашоодо да утулчубуз, анан көнүп деле калып турубуз. Баары жакшы. Кийинки турга финалга өткөндөрдүн баардыгына ийгилик. Ушуга чейин бизди колдогон, бизге жан тарткан көрөрмандарга, баарыңыздарга рахмат. Буюрса, кийинки сезондо эме силердин ишеничиңиздерди актайбыз деп ойлойм. Мунусунда Азимхандар чындыгында абдан аракет кылышты. Кудай буюрса, өздөрү айткандай, квартирада жүрүшөт, эми квартира утуп алышсын деп биз чындап тилек кылып коелук, Рахмат. Бизде машинада дагы бар, үй дагы бар, биз жөн эле келгенбиз. Рахмат, эң негизгиси Муктаждар утсын, келип бергениңерге рахмат. Аябай кызыктуу оюн болду. Биз дагы аябай жакшы болдук. Силерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы жолу Самат. Буюрса, эмки сезондо көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар. Кол чабуулар болсун Саматтардын үй бүлөсү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип биз финалдык беттешке келип отурабыз. Финалдык беттеште Нурдин менен Азимхандын үй бүлөсү карама-каршы туруп калды. Азыркы учурда кайсыл үй бүлө өтө турган болсо, уткан үй бүлө квартира үчүн, утулган үй бүлө машина үчүн ат салышмай. Андыктан жакшылап аракет кылыңыздар. Бул оюндун 5 раундтан турат. Ар бир раундда алмашып турасыздар. 5 бөтөлгөндөн ким кайсыл үй бүлө биринчи жүрсө, ошол үй бүлө биринчи упайды алат. Түшүндүңүздөр, Бирок сиз болсо кызыл бөтөлкөлөрдү урасыз, ал сиз болсо көк бөтөлкөлөрдү чүрүш керексиз. Түшүнүктүүбү? Даярсыздар, Ышкырык менен бирге баштайбыз. Биринчи мырзалар баштайт. Нурдин жана Азимхан. Аялдар болсо силер жанында колдоп турасыздар, Даярсыздарбы? 1,
2 башталды. Азырған сызықты баспа, артқарақ жылы баспа. Аялдар сөйлеп тұрса қарай? Давай. Давай. Түшір тәттігілерді. До конца Түшір тәттігілерді жерді. Жерге түшіріш кетті, айтуын жерге. Блин. Мимо. Давай, я в тебя верю, давай. Давай. Давай, Жан. Давай, Жан, давай. Блин. Давай. Емнеке аз қалды. Ошентип бул оюнда Азимхан менен Нурдиндин тирешинде Азимхандардын үй бүлөсү 1 упай илип кетти. Азыр болсо Бегай менен Меримдин ортосундагы тиреште кайсыл үй бүлө канча упай илеткен. Азыр дагы эле жанагыдай сиздер көктү, сиздер болсо кызылды урасыздар. Даярсыздарбы? 1 2 Сызыкты басмай жок, Балештер катуураак балет эткиле. Бир аз эс албайлы. Давай. Аз қалды. Аракет кылабыз. Болгон күчтү топтойсу. Кийинкисинде аялдарга бөтөлкөнү столдун кырына коюп беребиз. Жана биринчи билесиңерби, оюн эң биринчи башталганда да ушу эки үй бүлө тирешип калган. Азимхан топтоп берсең анын бирөө калды. Каршысына төгүп калып. Мырзалар арасында 1 2 башталды. Кожа жаш мерген ким экен?
Ошентип 3-чү ойын болду. 3-чү ойында эсеп 2-1 болду. Стерн үй бүлө 1 упай, Стерн үй бүлө 2 упай болду. Азыр биз айтканбыз 5 ойын болот. 5 ойындын ичинде кайсыл үй бүлө көбүрөөк упай топтосо, ошол үй бүлө утат. Ошондуктан жакшылап аракет кылыңыздар. Силер дагы жакшылап жетип барганга аракет кылыңыздар, а силер жетиспегенге аракет кылыңыздар. Даярсыздарбы? 1, 2, башталды. Çok жерге түшпөк. Бул токон немен акыркы чечүүчү убактар калды. Эгерде азыр Мерим түшүрсө, анда автоматтык түрдө Азимхандардын үй бүлөсү утат. А эгерде азыр Бегайын түшүрсө, анда сиздер дагы бир мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошондуктан жакшылап аракет кылгыла. Түшүрсөңөр автоматтык түрдө уттуңар. Силер түшүрсөңөр, анда автоматтык түрдө кийинки оюнга Азимхандар менен Нүрдүнөккө чабышканга мүмкүнчүлүк болот. Кана ким? Кайсынысы? Чечүүчү учур. Бул финалда уткан үй бүлө, дагы жолу айтабыз, квартира үчүн күрөшөт. Бул финалда уткан үй бүлө квартира үчүн күрөшөт. Ошондуктан аракет кылыңыздар. Уткан үй бүлө квартира үчүн, утулган үй бүлө автоунаа үчүн. Ошол аракет кылыңыздар. Гана ким? Ким? Бегайым, Мерим. Аз қалды. Аз эле убакыт қалды. Ушундай мээнет менен, эмгек менен, кыйынчылык менен. Аз қалды. Бегайым. Ошондо урматтуу телекөрүүчүлөр, биз айтканбыз 5 ойын болот. 5 ойындын ичинде кайсыл үй бүлө көбүрөөк упай топтосо, ошол үй бүлө финалдык оюнга өтөт дагы. Финалдык оюнда квартира үчүн көрөшкөнгө мүмкүнчүлүк болот дегенбиз. Азыркы учурда эсеп 3-1 болуп калды. Азыр бир оюн болуп тең болгондо дагы мына жакта бир оюн жетпей калат. Ошондуктан 3-1 эсеби менен Азимхандардын үй бүлөсү утуп кетти. Кол чоолор болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип бүгүнкү оюндун жыйынтыктоочу конкурсу бүттү. Биз айтканбыз, бул үй бүлөдө уткан үй бүлө, биринчи орун алган үй бүлө финалдык таймашта биринчи орун үчүн, квартира үчүн күрөшөт. Ал эми утулган үй бүлө тиги бөлүктө, тиги группадагы утулган үй бүлө менен экинчи орунга автоунаа үчүн күрөшөт дегенбиз. Азыркы учурда 5 оюн болду. 5 оюндун ичинде 3-1 эсебинде Азимхандардын үй бүлөсү утуп кетти дагы, финалга биринчи орунга салышканга мүмкүнчүлүк пайда болду. Ал эми Нурдундендин үй бүлөсү экинчи орунга автоунаага салышканга мүмкүнчүлүк болду. Кол чаап коюңуздар, анда эмес отурганда.
Бүгүнкү оюнубуздан куттуу үйдөн курт чыкпай деп, Тойбос компаниясынан сиздерге ушундай сонун белектер бар. Өткөндөгү элдердин комментарийлерин жазгандарына эсепке алып, корзинка боюнча бул сиздерге Тойбос компаниясынан, ал эми кичинекей ящик бул сиздерге. Чоң рахмат. Элдердин комментарий боюнча эмнеге артисттерге корзинка бересиңер, жөнөкөй карапайым элге болсо ящик бересиңер деген үчүн бүгүн орун алмаштырдык. Мынакей экөөнүн негизи көлөмү бирдей эле, ошондуктан таарынбай кетиңиздер. Катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Ийгилик болсун. Кудай буйрса финалдык беттеште көрүшкөнгө чейин. Сиздер 2-орындук финалга катышасыздар, сиздер 1-орындук финалга катышасыздар. Түшүндүңүздөр, Ийгилик болсун анда. Сиздерге чоң рахмат. Келгениңиздерге рахмат. Сиздерге рахмат. Жалпы күйөрмандарга, сиздерге дагы көрүп, колдоп атканыңыздарга чоң рахмат. Кирип, комментарий жазып, өз ой пикириңиздерди билдирип, жана биздин Чебер Продакшн YouTube каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар. Бекем үй бүлө, бекем мамлекет. Финалдык таймашта көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар.